Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин Ленин жана 1-май райондорунун кеңсеси капиталдык оңдоо түзөөдөн өттү. Анда жеңил мыйзам бузуулар менен соттолуп абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулган жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул аракет аталган жарандарга жаза аткаруучу катары эмес, кардар катары карап, коомдон бөлбөстөн жакшы шартта социалдаштырууга өбөлгө түзүү. Кылмышкер эмес, бул балким ошол киши ошол кылмышты билбей кылып алды. Анан баштан бери эле түрмөгө тыкпай, кичине жардам берип, балким анын жумушу жок, балким билими жок, балким дагы башка жардам бериш керек болуп, ошо атайын психологдор, атайын социологдор да иштешет да ошол киши менен. Аталган мекеме жаңылануудан тышкары кеңсе жабдуулары менен камсыздалган. Анда 8 компьютер, 7 принтер жана эмеректер сатылып алынган. Негизинен мында социолог жана психолог адистигинин ээлери тийиштүү жарандарга кызмат көрсөтүшөт. Социалдык турмушу кандай экенин ошол жөнүндө маалыматтарды ошол актыга киргизебиз. Андан кийин ал клиентти чакырып, кызматтык бөлмөгө чакырып, анан аны менен өзүнчө сүйлөшүүлөр жүрөт. Каржылоо жагы Бириккен Улуттар уюмунун баңгизат жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы жана аталган уюмдун Кыргызстандагы өнүктүрүү программасынын колдоосу менен Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу системасынын мекемелеринде зомбулукка алып келген радикалдашууну алдын алуу долбоорунун алкагында ишке ашкан. Жалпы 23 000 АКШ доллары сарпталган. Абактан чыккандардын бул коомго нормалдуу кошулуусу жана алардын реабилитация болуп, реинтеграция болушусуна көмөк көрсөтүү максатында ошол пробация органдарын оңдоп түзөө жана жабдылоо ишке ашырылды да. Алдыда дагы ушуга окшогон пландар бар. Буга чейин Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу пробация кызматынын кеңсеси да аталган уюм тарабынан 15 000 АКШ долларына каржыланган. Алдыда Ош, Жалал Абад жана Баткен областтарында да пробация органдарынын кеңселери жаңыланат. Ильяс Анарбай уулу, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР Бишкек.